Биздин каналга катталып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Джо Байден 19 февралга караган түнү эфирге чыккан. Маалымат жыйынында орус президенти Владимир Путин Украина менен толук масштабтуу согуш баштоону мурда эле чечкенин айтты. Байден АКШнын күчтүү чалгындоо коомчулугу бар экенин белгилеп, басып алуу учурунда Украинанын борбору Киевке кол салуу болушу мүмкүндүгүнө токтолду. Ошондой эле Орусия Украина чегарасына жакын аймактарга аскерлерин чогултканын, анын ичинде Беларустун чегарасында дагы 150 000 аскери турганын айткан. Бир нече күн мурун Украина жана Донбасстагы жикчилдер бири-бирин ок чыгарууга айыпташты. Эл аралык уюмдар аталган аймакта 500дөй жарылуу болгонун билдирип, тараптарды ок атууну токтотууга чакырды. Украина бийлиги бул окуяларды Кремлдин чыгым атаса, Орусия тескерисинче аларды чыгым уюштурууда деп айыптоодо. Маалымат булагы Супер KG. Орусиянын Ростов облусуна Украинанын чыгышындагы Орусияны жактаган жикчилдердин көзөмөлдөгөн аймагынан эвакуациялангандардын агымы көбөйгөнүнө байланыштуу өзгөчө кырдаал киргизилди. Бул тууралуу РИА.ру басылмасы жазды. Ростов облусунун аймагындагы чегараны кесип өткөн жарандардын санынын өсүүсүн эске алып, 19 февралдын саат 10:00 тарта өзгөчө кырдаалга чара көрүү режимин киргизүүнү туура деп эсептейбиз, деген облус губернатору Василий Голубев. Маалыматка караганда, Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасынын эвакуацияланган адамдар Ростов облусундагы жатак борборлорго жайгаштырылууда. Буга чейин орус президенти Владимир Путин ар бир качкынга 10 000 рубльдан берүүнү буйруган. Маалымат булагы Супер KG. Президент Касым-Жомарт Токаев казакстандыктар эмгек атаандаштыгы боюнча башка мамлекеттердин жарандарына анча туруштук бере албай жатканын Казакстан каналына маек куруп жатып айтты. Бул тууралуу Спутник Казакстан жазды. Өлкө башчысы Казакстандын көпчүлүк кесипкөй адистери чет өлкөдө иштеп жатканын моюндаган. Бул үчүн аларды айыптабаш керек. Азыр глобалдашуу заманы. Адамдар кайсы жерде керектүү болсо, ошол жакта иштөөгө укуктуу. Эч ким жолтоо боло албайт. Мамлекетке кайтып келген мекендештер дагы бар. Ачык эле айтып коюш керек. Өлкөгө билимдүү жана тажрыйбалуу адамдар керек. Адам капиталынын деңгээлин көтөрүү зарыл, деген Токаев улуттук Казакстан каналына. Анын айтымында Казакстанда эмгек менен билимди сүйүүнү пропагандалоо керек. Дүйнөгө эмгекчил, ак ниет улут катары таанылсак, экономикага да жакшы таасир этет. Жалкоолуктан качалы. Ушундай жол менен гана жаңы Казакстанды кура алабыз, деди президент. Ал ошондой эле Казакстанда чоң идеологиялык ката кетиргенин билдирген. Менин оюм боюнча буга чейин биз чоң идеологиялык ката кетиргенбиз. Өлкөгө акча табыш үчүн кеткендерге, айрыкча Борбор Азиядан Россияга баргандарды карап күлгөнбүз. Биз бир катар дагы казак чет өлкөдө иштебейт деп мактанчубуз. Кандай гана эмгек болбосун бааланышы керек. Бүгүнкү күндө Борбор Азиялык жумушчулар Россияда иштеп жан багышууда. Ал эми биздин жарандар эмгек атаандаштыгына туруштук бере албай жатат. Тилекке каршы бул сырьёолук кыргыш. Башкача айтканда, сырьёолук экономикага болгон көз карандуулук, деген Токаев. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев от күйгөн январь окуялары боюнча курган маеги менен да таанышсаңыз болот. Маалымат булагы Аргумент KG. Белгилей кетсек, инфографикада Россия былтыр Кыргызстанга көрсөткөн жардамдын кээ бир гана келтирилди. Мындан тышкары, эки мамлекет биргеликте инвестициялык долбоорду ишке киргизип, билим берүү, экономика, маданият жана башка тармактар кызматташат. Мисалы, кыргызстандыктарга жыл сайын россиялык окуу жайлардан квота бөлүнүп турат. Быйылкы жыл ичинде ири бизнес окуялардын болушу күтүлүүдө. Анын алкагында эки өлкөнүн ишкерлери жаңы байланыштарды түзүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Россиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченконун айтымында, чегара жаңжалынан Жабыркаган Баткен облусундагы объектилерди калыбына келтирүүгө 2021 жылдын декабрь айында $1,5 миллион которулган. Ошондой эле ÖKMдин жаратылыш кырсыктары жана өзгөчө кырдаалдар менен күрөшүүсү үчүн $1 нече миллион жардам жөнөтүү пландалууда, деди элчи. Ал эми белгилегенде, Россия Кыргызстанга Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы боюнча такай жардам берип келет. Бунун аталган программасы аркылуу Россия Кыргызстанга өткөн жылы 4,5 миллион тонна ун жана 380 тонна сулмай жеткирди. Бул продуктларды бөлүштүрүү системасы жөнөкөй жана программа аркылуу көзөмөлдө турат. Алардын бири мектептерге ысык тамак уюштуруу, деди Удовиченко. Экинчи багыт аз камсыз үй бүлөлөргө азык-түлүк менен жардам берүү. 2021 жылдын ноябрь айында Россия Кыргызстан үчүн буунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын фондуна $2 миллион кошумча каражат бөлүүнү чечкен. 2018-22 жылдар аралыгында жалпы жонунан азык-түлүк менен мектептерде ысык тамак үчүн Кыргызстандагы $32 миллион которулган. Удовиченко тараптар
тараптар коронавирус илдети менен күрөшүү багыты боюнча дагы тыгыз кызматташып жатканын кошумчалаган. Маалымат булагы Супер Кеже. Москва АКШнын Россиядагы элчиси Джон Салливанга коопсуздук кепилдиктери боюнча Американын жообуна билдирүүсүн жөнөттү. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Коопсуздук келишимдери боюнча Россия АКШ менен биргеликте даярдаган келишимдин долбоорунун негизги элементтерине Америка конструктивдүү жооп бербегенин билдиребиз деп жазылган ТИМдин маалыматында. Кеп НАТОнун мындан аркы кеңейүүсүнөн баш тартуу, Украина менен Грузия НАТОго мүчө болот деген Бухарест формуласын чакыртып алуу жана мурдагы СССРге кирген жана альянска мүчө болбогон мамлекеттердин аймагында аскерий базаларды жайгаштырбоо жөнүндө болуп жатканы айтылат. Эгерде Американын жана союздаштарынын биздин коопсуздугубузду камсыз кылуу үчүн бекем жана юридикалык жактан милдеттүү кепилдиктерди макулдашууга даярдыгы жок болсо, Россия жооп берүүгө аргасыз болот. Анын ичинде аскердик техникалык мүнөздөгү чаралар да көрүлүшү мүмкүн деп жазылган маалыматта. Документте Украинага кол салуу болбогону жана андай нерсеге пландалбаганы да белгиленген. ТИМ 1994-жылдагы Будапешт меморандумунун алкагындагы Россиянын милдетмелери Украинанын ичиндеги жаңжалга эч кандай тиешеси жок экенин белгилеп, мамлекеттик аймактын бүтүндүгүнүн жолугушуу ички процесстердин натыйжасы экенин эске салган. Ошондой эле документте кырдаалды жөнгө салуу үчүн Киев Минск келишимдери аткаруусу зарыл экенин, ал эми батыш өлкөгө курал-жарак ташууну токтотуп, инструкторлорун чыгарып кетиши керектиги белгиленген. АКШ менен НАТОнун Россиянын чек аралык аскердик активдүүлүгү күчөгөнү кооптондурулат. Ошол эле учурда биздин коопсуздук боюнча кызыл линияларыбыз жана негизги кызыкчылыктарыбыз Россиянын аларды коргоо боюнча сувенирдүү укугу мурдагыдай эле этибарга алынбай жатат деген ТИМ. Кийинчерээк АКШнын мамлекеттик департаменти РИА Новостиге коопсуздук боюнча эки тараптуу диалогдун алкагында Россиянын катын алганын тастыктаган. 2021-жылдын аягында Россия АКШ менен НАТОнун макулдашуусунун коопсуздук кепилдиги боюнча келишиминин долбоорун жарыялаган. Москва батыштан НАТОнун чыгышты карай кеңейишинен баш тартууну, Украинаны аталган блокко кошуусун жана постсоветтик мамлекеттерге аскердик базаларды жайгаштыруудан алыс болуу талабын коюп келген. Андан сырткары НАТОнун сокку уруу куралдарын Россиянын чек арасы жакын жайгаштырбоо, альянстын күчтөрүн чыгыш Европадан 1997-жылдагы позициядан чыгаруу туурасындагы пункт бар. Январдын соңунда АКШ НАТОнун Россия тарап сунуштаган коопсуздук кепилдиги боюнча Москва жазган жообун берген. Маалымат булагы Аргумент Кеже.